Азыр көпчүлүк ата энелер ушул бал муздакты балдарына бергенден коркушат да. Алар ойлошот, ушул бал муздакты берсем эле баламдын тамагы ооруп калат, дагы бир ооруга чалдыгат, кыйналат, зыян бул бал муздак. Балага такыр бал муздак бербеш керек, мунун ичи бүт сахар, бүт химиялык заттар деп ойлошот. Ушундай ата энелердин ойлору 100% туура эмес, урматтуу катташтар. Андай сөздөргө такыр ишенмеңиздер. Бул бал муздак адам ден соолугу үчүн өтө пайдалуу нерсе. Айрыкча жаш балдардын оозундагы микрофлора үчүн өтө пайдалуу. Качан ушул муздак нерсе тамакка ар дайым тийип тура турган болсо, бул баягы тамактын өзүнүн местный иммунитет деп коет да, баягы орундук иммунитетин күчөтөт бул кадимкидей. Мисалы бал муздак көп жеп жүргөн балдарда тамак ооруу, ангина жана башка ушундай патологиялык абалдар аз кездешет. Бул нерсе көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдө тастыкталган. Ошондуктан балдарыңыздарга бал муздак берүүдөн эч качан коркпоңуздар. Бал муздакты дайыма берип туруңуздар. Болгону эске ала турган бир нерсе бар. Сапаттуу, реалдуу түрдө табигый жол менен жасалган эң жакшы бал муздактардан бериш керек. Мына ушул сиздер көңүл бура турган эң негизги нерсе. Эгерде ушул бал муздак сыяктуу ден соолукка пайдалуу дагы да уникалдуу азыктар жөнүндө билгиңиз келсе, комментарийге азык деп жазып кетиңиз.